2 жылдык болуп турат. Жерге барып салабыз деп заңтип отурушат да. Жерибиз бошосо элдерибиз да. Көмөкчү чарба бар. Бул жактанча жер берилген айлык потом канча гектар азыр? 10 гектар жер бар, ошол көмөкчү чарбага бергенсиңер. Кайракы же сугат? Сугат айдоо жер. Сугат жер. Себеп булар өзүнө өзү камсыздансın. Анан бул жакта фермерлер, башкалар бар да, адистерчи ошону практика көтөрүп барып канча болду бергенсиңер? Бул Союз учурунан бериле бар. 10 гектар жерди иштетесиз. 100 гектар болчу. 90 гектарын кайтарып бергенбиз. 10 гектарды азыр иштетесиздер. 10 гектарга эмне октябрда 2021 беде бар азыр. Эмне беде тоют. Канча беде эгилди, канча эме бар азыр силерде? 2 гектарда беде бар. 1 гектарында будай бар. Калганында 7 гектарда. 7 гектарда дагы негишкен. Быйыл 21-жылы эмнелерди эктиңиздер? Биздин өзүбүздүн сотрудниктерге бергенбиз. Бөлүштүрүп. Жок, кантип эметтиңиздер? Бухгалтериянын кана эсеби? Ошол 10 гектар жерге кантип айдадыңар, канча садаркаңар кетти, канча түшүм алдыңар, канчасын сотрудниктерге кандай кылып бөлүп бердиңер? Аны мындай да, биздин неме боюнча ошол айыл сыртка жакында жерибиз. Шагалдуу жер. Ооба, шагалдындай. Түшүм азыраак берет, шагалдуураак начар болот экен. Биз 2 жыл эгип кара убытып отурганбыз. Азыр ошо жакын жайгашкан элдер алып эгип турушат, бизге неме беребиз деп. Анан эмне алдап атасыз анан кийин? Жок, мен алдаган жокмун. Биз эктик деп атпайсызбы? Жок, ошолор гектарына бул 2 гектарына 1 гектарына мындай кылып эктик деп атпайсызбы? Ошолордон сүйлөшүп прибыль табайлы деп. Кана аренданын договору. Ошо элге берген. Кече ошо боюнча тапшырдым, чакырдым эле ошолорду. Себеп мынаны дагы фосфор болот деп, ошол асылдуулугун жакшыртабыз деп булар төгүп турушат, күлдөрдүчү. Жок, мен буга түшүндүм. Аренданы алар барып айыл өкмөткө төгүшүптүр. Станциялары бар экен. Сиздер бизде арендада отурсаңыз. Ошону ана Исак ака нар жактан ким? Абсалам акалар. Тактайбыз, себеп көмөкчү чарбада бизде мектептерде да көмөкчү чарба. Азыр биз тапшырмай берип атабыз, көмөкчү чарбаны жакшырткыла, өзүңөрдү камсыздагыла деп айтып атабыз да. Квитанцияңарды алып келгиле десем, алып келебиз деп. Албай, акча албайбыз биз. Сиздердин биздин жерди, сиздердин көмөкчү чарбанын жерин айыл өкмөткө ким төлөйт? Жок, ошолор өздөрү бөлүп алыптыр. Сиздер кантип алдыңыздар? Ошонун эсебинен түшүм алды да эл, эл алды. Бизге канча берди, эмне берди? Бир жолу 1200 сом мурдагы УПКРге берген экен. Аренда. Жок, азыр канча продукт алдыңар азыр? Айырга продукт эгилген эмес. Продукта боло турган. Жок, будай эккен адамдар, ошол элдерчи. Кана канчага будай? Сиздер көмөкчү чарбаны башка бирөөгө берип койгон. Өздөрү эле элеп алыптыр башка адамдар. Суб аренда болду. Жок, башка да бизден сурабайлы өздөрү элеп алыптыр да ошо. Мен эми тактап аттым эле азыр. Мындайдан сиз зам директор аял киши экенсиз, жерге эмеңиз жок. Просто директордун окусаңыз, директордун шалаакылыгы да. Эгерде эл келип басып алса, бул директордун шалаакылыгы. Буга эч кимдин күнөөсү жок. Мындай алганда сиз өзүңүздүн үйүңүздү башка бирөөгө бастырып атасыз деген сөз. Ошол боюнча мен чакырып кече 2 күн болду. Ошол адамдарды кече чакырып атасыз. Ага чейин эч ким неме болбоптур да, барып айтса дагы бошотпой коюшту. Буларга 100 гектар жер алышканда бул Кыргызстанда анча-мынча мындай окуу жайда жок болсо керек. Ошону булар мындай жакшы иштете албаса, кыскарып акыры тапшырып жүрүп 10 гектарга түшүп калды. Азыр 10 гектар да буларда бар. Биз айтып атабыз, ошондон жакшы макул шакал, өзү төмөн жери шакалдуу жерибиз. Пайдаланыңыздар, бедегестер, башка класстарбы пайдаланып, кичине мына зданияңыздарды оңдоңуздар, башка керектүү нерсеңиздерди иштетиңиздер, туурабы? Ошону колго алайлы деп мен. 10 гектар жер Ош облусунун аймагында бул өтө чоң. Бир да мектеп көлөмдөгү жер. Бирөөүндө да жок мындай нерсе. Мен эми кызыгып ушул жер боюнча подсобный хозяйство боюнча эми чакырып көмөкчү чарбага берсе биз аренда албайбыз. Алыптыр. Мен ошол адамдар чакырып доказать этип берет. Ошо айыл өкмөткө барып төккөн боюнча. Жери боюнча көтөргүлө. Маселени көтөргүлө. Канча жылдан бери буларда турат? Канча жылдан бери булар суб арендага берип атат? Ким канча акча алат? Алар ушул арендага булардын вообще суб арендага берүүгө, суб арендага берүүгө жок булар. Кантип суб арендага берип койду булар? Эмненин негизинде? Бир тыйын акча албаса, бияка пайда түшпөсө. Өздөрү эле пайдаланып жүрөт да. Директордун үстүнөн кылмыш ишин козготуш керек. Эгерде ошол чындык болсо. Эми азыр ушул жерде мага 35 тонна көмүр бар деп уялбай турушун айттым. 25 тонна деп БСШ. Немеде? Жамгыр кирбей турган жерлерге. Каякта? Гаражда. Кантип күзөтүп атасыздар ичин? Жок, саат менен да. Эмнени саат? Жагылат. Кечке эле жагылып турду. Канаке жагылганда ким калтырды? Мына жагылып кетсе эмне болот? Кандайсыз?
Жакшы. Сиз канча айында карайсыз? Канчага? Канча айында жагасыз? Градуста. Кайсы убактарда жагасыз? Bir күндө. 70-80 градуска чыгабы? Канча кайсы убакта жагасыз? Эртеңен 5-те. Анан? Saat 12-1'de geçiyor. Анан? Saat 1 болду азыр. Сиз эртең менен бүгүн жаккан эмессиз да буну? Эртеңен saat 5'te келип жаткан. Канчада өчүрдүңүз? Азыр эс алжайында 500 эмне да макулдөрдүн алам. Эми кантип азыр мына отоплениянын ичиндеги отопленияларды баарын кармап чыкты азыр. Муздак отопление. Азыр сиз менен чогуу-чугукта кармап көрөбүз. 75-80 берип атам деп атасыз. Кантип? От жагылган эмес да, көрүнүп турбайбы? Мен биз эми көчөдөн келген адам эмеспиз. Көрүнүп турбайбы? Ушуну акырын тиги эмен салып койгондон жүрүп атпайсыздарбы? Канча көмүр bir күндө чыгым кыласыз? Bir күндө канча көмүр чыгым болот? Мындан 3-өө кетет да. Ошондо Кандай үчөө? Турбадан чөбү. Мен арабага же болбосо килограмм. Жок, вообще эми bir күндүк көмүр канча чыгым кыласыз? Орто эсепинен килограммын айтсаңыз. килограмм. Зам директор 300-400 болса керек. 300-400 болса керек. Жана кантип чыгымдайсыңар? Эмнеге 35 тонна көмүрдү кантип берип коюп атат булар эмнеге? Тендерге заявка берип атпай 35 тонна көмүр бизге керек. Туурабы? 35 тонна көмүр алып атат. Аны каяктан алды? Эгерде сиз билбесеңиз, качагар катары сиз билбесеңиз көмүрдү каяктан алдыңыз? Кантип 35 тонна керек? Канча жылдан бери иштейсиз? Кече жакында эле келдим ишке. Качагар болду? 12-сте. 12 ноябрданбы? Ооба. Жаңы экенсиң да. Нечеге келерсиз? 35 тонна көмүргө заявка берип атасыздар, буйрукма тендерге. 35 тонна көмүр кеткенин каяктан билдиңиздер? Эмне болгонун? Кантип аныктадыңыз? Агайлар түшүрүп калган? Жок, котелдун китеби гана потребность. Кантип аныктадыңыздар? Сиздерге 35 тонна көмүр керек экен. Аны мен Bir күндө канча көмүр чыгымдалат? Мен билбейт экенмин, аны завхоз чакырдым. Сиз азыр бияка биринчи жолу түшүп атасыз, Завхоз Бул жерде көрбөйсүз мисалы. Жок. Келип кирип көрүп, мушу менен сүйлөшүп, канча тонна көмүр бар, канчасын жагып атасың, кантип иштеп атат, эмне үчүн жылуулук берилбей атат деги жака, эмне үчүн батареялар муздак окуунун ичинде. Эми биз завхоздон сурайбыз да. Ошонун иши. Жок, ошолордун үстүнөн контролдо турабыз да. Мен учебный процесс менен алек болом. Контролдогон киши кабинетте отуруп контролдоо. Жок, мен учебный процесста bizde да. Сиз милдетти алып атасыз да. Директордун милдетин алдыңызбы? Буйрук барбы сизге директордун милдети? Жок, мен өзүм кирбесем дагы завхоздон сурап турам да. Эмне болуп атат, канча жагылып атат. Контролдош үчүн ситуацияны билиш керек да. Сизде азыр эменин буйругу барбы? Что сиз сизге милдети жүктөлдү деген директордун? Ооба. Чыкканбы? Чыккан. Кайсы милдет? 5-ноябрда. 5-ноябрда. Эмге көргүсүн алып 5-ноябрда баштап керек. Эми мына бул жерден көмүр түшүп атат. Bir күндө канча чыгым кетет көмүр? Ага чейин эле түшкөн да. Жок, бияка чыгым канча кетет bir күндө көмүр? Килограмм расход билмейм. 3 саат жагасыңарбы? Мунуңар билбесе, ушу киши билбесе, Жок, бул эми 3 күн болду. Бул киши каяктан билет? Бул киши кайдан билет? Значит, директор. Кантип 3 саат жагып коесуңар? 3 саат кантип жагасыңар? Жок, 3 саат дедиби, канча график? Круглый сутка жагылбайт. Круглый сутка жагылбай эле койсун. 3 саат кантип эметип атсыңар? Мындай логически эсептеп көрсөңөр. Эртеңен 5-тен 12-1 чейин. Күндүзгү Анан погода. Эгер жылуураак болсо эртерээк токтотолот. эсептеп көргөн канча экен? Эртең мененки 5-тен күндүзгү 1ге чейин канча саат болот? 6 саат 7 саат болот. Анан эмне деп атасың? 3 саат менен 7 сааттын айырмасы бар. Каша мунун баардыгы каша. Мунулардын бүт баардыгы кылмыш да. Мамлекетке болгон чыккынчылык деп коет. Мунун бүт баардыгы. Неге биз болушунча экономдоп жагабыз? Эгер жылуураак күн болсо жакпай так. Экономду кантип экономдойсуз? Сиз канча көмүр кетерин билбесеңиз кантип экономдойсуз? Эми ушул жерде иштелбесе эле эконом да. Биз буну үйүбүзгө ташып кетпесек. Сиз каяктан билесиз? Үйгө ташып кетпейт. Жок, эч ким ташыбайт да бул майда кумду. Кантип билесиз? Гаражыңар калып бар. Заматин. 194. Телефонун канча жыл тазалайсыздар?
перифериялык мектеби тазаланып турат. Неделя суббота. Калктан келген мыналар. Канча күндүн ичинде жыйылган мусор дейсизби? Арыктын үчүн келебиз. Арыктын бар жагын келебиз. Канча күндө жыйналган мусор? Тез канча күндө тазалайсыздар? Бир айда 2 жолу суббота болот. Ушул Анан 15 күндүн бөлүнгөн ичинде кишилер бар, тазалайт. 15 күндүн ичинде Кечээ тазалган мусор. немеде праздник болуп, окуучулар ыргытып салыптыр да. Тигилердин бардыгын ошолор ыргытып. Жок, мына пакеттер. 194 студент, бул 194 деген армия бар да, солдат деген. Ошолорго 10дон кылып туруп бөлүп койсоңор, 10дон кылып. Балдар мына эмгекке тарбиялоо. Башканы тим эле коелу. Балдар ошол жерде жатаканада жатат, туурабы? Тамагын ичип атышат, билимин алып атышат. Анан ошол балдарга жөн эле эмгекке тарбиялоо. Балдар өзүбүз окуп аткан жерди өзүбүз тазалап коелу. Жүргүлө деп туруп 10дон бала чыгарсаңар, 100 бала 10 айга жетет. 10 айда силер мына жерде тап-таза кылып тазалап турасыңар. Мына жака кол тийген эмес деген сөз. Окуучуларды чыгарбайбыз да. Бөлүнгөн работниктерибиз бар өзү технический. Кана. Ошолор тазалап, мына кароолдар тазалаш керек. Мына ошолордун Кана. территориясы. Бүгүн жооп. Муну дагы совхоздон сурайсызбы? Жок, бул жокмуш да бүгүн. Жооп сурап. Жок, муну деле совхоздон сурап коесузбу, сиз кабинетте отуруп эле. Тазабы, таза эмеспи аймакта? Чыгып койсоңуз болобу? Мен чыгып көрөм. Канакей көрсөңүз. Айтабыз, жасалаптыр да. Азыр өздөрү болгондо сурамакмын. Көзүң өрчүн айтмачы. Колду жүрөккө коюп туруп айтам, 10 тонна көмүр ушул жерде чыгабы? Эжеке келиңиз. Башыдан алып турбуз. 10 тонна көмүр барбы ушул жерде? Деке силер 10 тонна деп төгүп кеткен ошо бизге. Кантип төгүп коюңуз? Таразына көрдүңүзбү? Сиз кайсы кызматтасыз? Мен окуу бөлүм башчысы. Окуу бөлүм башчысы. Кантип алып койдуңар 10 тонна Кана көмүр? баягы неме? Орун агай. Орун агай өкөт. Накладной барбы? Мына агайлар Жок, накладной жок. бирок иштелип атат да бул. Комиссиянын Ал деле эмеси бизге да. неме Иштелип атабы кандай? Таразда өткөргөнбүз? Жок, тараздан өтпөдү. Себеби биз келсек уже киргизип төгүштү баштаган экен ошол. Анан Мен баягы сурасам, төгүп түшүргөндөн кийин мындай болду да, ол немеге 3 немени организациянын көбүн жүктөп келиптир, бөлүп-бөлүпчү. Анан мына 10 тонна силердики деп түшүрүп кеткен экен, мына агайлар кабыл алган экен. Жетекчи жок деген сөз да бул. Окуу жайда жетекчи жок деген сөз да. Бул жетекчинин шалаакылыгы деген сөз да мунун бардыгы. Агай өзү Ким каалаган тендершик алып келип, короосунда мына дарбазаңар турат, ошол жерге кирип төгүп коюп атса, анда бул жетекчиңердин шалаакылыгы да, башка эчтеке эмес бул жерде. Жөн эле өзүнүн ишине кайдыгер мамиле. Мына 35 тонна деп жазып атасыңар. 88 миң сом акча которуп атасыңар. Мамлекеттин эсебинен. Бул акча асмандан келген жок. 35 тоннага да берип атасыңар. Бирок котельныйга бир күндө канча көмүр чыгымдалат, анын эсеби жок. Эч ким билбейт. Котельныйыңар канча саат жагылат, муну билген киши жок. 7 саат котельныйды 3 саат жагылат деп атасыңар. Көрсөткөн көмүрүңөрдүн көлөмү жанагы мына. Турабы? Ыштыпыңар жанагы да турабы? Жатат. Көрсөтүп аткан мына 10 тонна укмуш деген көмүрүңөрдүн кебетеси могу. Анан мен айтасыз, мен айтабыз, кантип айтабыз? Кантип мамлекетте оңдой ушул айтпачы? Кантип? Ушундай эле жүрө беребиз, тагы солобой эле жок болуп эле Кыргызстан. Тизиле туралбай эле. Мыналар айтыптыр, 10 тоннага чыкпайт деген экен. Чыгат. Ошол машина келди, тендерши келди да төгүптүр кетип калды биз. Мага телефондон эле көрсөтүп койду кагазды. Жазбайсыңар, канакей. Бирөөңөрдүн арызыңар барбы? Жетекчиңердин намына, айыл өкмөттүн намына, акимдин намына, зам акимдерге жазбайсыңар. Район укпай атса, айыл өкмөт чыкпай атса, областка жазбайсыңар. Жок, ошолор өздөрү тартып келген болуш керек деп кабыл алып калышыптыр да. Эми ушундай кантип болсун, айланайындар. Ошол айтып койгондо эле ушинте беребиз. Тиги деп койгондо эле, кагаз канакей. Мен айтып койгонуна ишенбейм да, сиздин айтканыңызга ишенбейм. Бухгалтериңердин кебетесин көрбөдүкпү? Бухгалтериңерде кайсы көмүр турат, кайсы кагазы турат? Комиссия жок даже бухгалтериңарда. Октябрда алып келген көмүргө сентябрда акча которуп атат. Кантип? Ким көзөмөлдөйт муну? Ушинтип отурсак анан кийин Кыргызстан өнүкпөйбүз да. Анан бири-бирибизге арыз жазып анан көчөдө жүрөбүз да. Коку келип текшерип койсо, коркутуп атат, текшерип атат, минтип атат, антип атат, кыйнап атат деп. Биз бирөөңөргө айткан жокпуз. Асмандагы айды алып бергиле, күндү алып бергиле, жылдызды алып бергиле, же жаңы велосипед ойлоп тапкыла деген. Мыйзамдын ичинде жашайлычы келгиле, болду. 30 жыл тонолдук, таналдык, жок болдук эл. Мамлекет эртең дагы ушинтип кете берсек жок болот. Ошого жеткирбей келгиле мынакей, бир оңололу. Жаңы бийлик келди, бир иш кылалы деген
тилек менен жүрөбүз. Биздин башка оюбуз жок, биздин башка тилегибиз жок. Биздин вообще башка максатыбыз дагы жок. Иштеп койгулачы жок дегенде. Мамлекет кызматкерлери иштегиле да. Раз айлыгын алып атасыңар, башкасын алып атасыңар, мамлекеттин эсебинен пайдасын көрүп атасыңар. Иштегиле да. Иштегиле, контроль, көзөмөл бүттү, башка эчтеке силерден сурабайбыз. Биз бул боюнча болсак бул эткен. Кимге баш ийет ал башка проблема. Мамлекетке баш ийет, мамлекеттик органга баш ийет. Болосо сунушубузду берели. Эгерде тартипке Бізде кетсе. испытующий маселе бар да, баш ийиш боюнча маселе бар. Абдан туура маселени коюп атасыз. Бул жөнүндө мына кыш ОЗП боюнча канча жолу акимибиз өзү чогултуп айтты. Бирок канча жолу чогулуштар өттү болду. Барды го агай. Агай өзү деле барып атат чогулуштарга. Көмүрдү тараздан өткөргүлө, сапатына карагыла. Тилипака өткөндө көмүр түшкөндөн кийин андан кийин акчасын которгоду. Барганда укмуш деп келип атат да, туурабы? Бияктан эми барганда алыска айыл, башка дейт да анан укмуш деп келет да бергечи. Билим берүү министрлигине карайсыңар, туурабы? Бүгүнкү күндө. Районуна канча жолу келди? Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысын канча жолу көрдүңөр ушул жерде? 2 жолу. Кайсы убакта келди? Жакып 2 жолу келди. Жок, Жакып 2 жолу келди, замы. Районуна канча жолу келди ушул жерге? 1 жолу басып келдиби? Келген жок да, туурабы? Туура айтамбы? Районо менен Жакып менен биздин өзүбүздүн министерстводон келди 2 жолу. Райондук билим берүү бөлүмү эмнени карайт? Төө боюн ага баш ийбейби, анын районуна кирбейби? Эми өттүк да эми Муну келсе. карайбыз, силерге жакып бөлүнгөнбү? Буларда эми кураторсу бөлүнгөн. Район куратор бөлүнгөн. Райондук билим берүү бөлүмү башчысы эмне кылат? Эми келсе келди. Конечно, контроль кылыш керек. Райондук билим берүү кече эле бир жума мурда келди. Бирок эми силерге жолукпады ошондо келгенде. Жок. Жолукпадыбы? Жолуккан жок. Бирок постоянно келет, мына мектептерге баарына келип турат. Кече бир жума болду келгенибизде. Кирбей кетет окшойт да. Силерге өзү силерге башкача да, туурабы? Башка Кесиптик болгон үчүн бизге кирбеген окшойт. Азыр билим берүү министрлигине өттүңөр. Эми алар биз башка нерселерде дагы лицейди бөлүп коюшат да, ошого айткан. Ошого кирбеди. Ар бир районго баш ийсе территорияны. Биз билебиз баш ийишибизди. Просто олор да айтам. Жанакындай мероприятиялар болсо да кошпойт да лицейди. Лицей кошулбайт, башка болбойт. Жок, мына бизде айыл өкмөт 2 жол өткөздүкпү? Баягы 80 жылдыкты өткөздүк,